Алтынбек мырза, мен кечиресиз, мен коллегаларым может спорили, түшүнбөй калдым. Биякта деген макулдашууда бир жазылып турат, а бирок деген по факту каражатты башкага беребиз деп сүйлөшүп атабызбы? Жок, биз Майлуу мисалы сууга үчүн бул кетирет деп макулдашуунун алдын ала макулдашууга деп Ошо киргизип ортодо атабыз. мен түшүнбөй калдым. Так айтып берсеңиз, эмне кетет? Биз азыр бул кредиттик келишимди алдын ала макулдашууга киргизип атабыз сиздерге. Азыр сиздер ушуну карап Негизи берсеңиздер, бул азыр каражатты сиз айткан эмнеге көтөрүңүз. Негизи бул каражат эмнеге барыш, кайсы жерге кайка сарпталыш керек? Ошону түшүндүрүп берсеңиз. азыркы негизги бул каражат кайсы жака багытталарын мен азыр айттым. 30 миллион Бул 30 миллион алып атабыз. Ал 20 жылдык мөөнөттө 5 жылдык жеңилдетилген мезгили бар. 1,25% менен берилет. берилип атат. Бул негизинен текстиль транс ЖЧКсына берилет и майлуу суу лампа заводуна деп сунуштап атабыз. Ошентип так жазылган. Ооба, биз жазып атабыз. Бирок ал жерде биз азыр сиздер айткан боюнча ратификацияга киргенге чейин майлуу суу лампа заводунун кайсы максатта пайдаланып тургандыгы тууралуу толук маалыматты сиздерге алып келип беребиз. Биз майлуу заводунун директорун чакырдырабыз. Сөзсүз түрдө толук маалыматты айтат беребиз. Рахмат. Сиз беребиз. Ошондо 7 менен 8 деген поддержка бюджета деп экөө тең направлен, экөөнө тең. 7-тин колдоп бердик, а буну болсо ошентип бөлүштүрүп, кийин каражат боюнча тиги майлуу сууда ситуацияны кийин алып келип беребин деп атасыздар. Туурабы? Элбира Жалалбековна, бул ооба 7де жана 101,5% деген миллион дегенге бул кошумча. Жалпы 131 миллион 5 түзөт да бюджеттик колдоо. Ошол. Рахмат.